Сен түшүнүп турам. Бизге кел, кошул. Бизде адилетсиздик болбойт. Чындыкты туура түшүнүп кабыл алсаң болду. А чындык бирөө эле. Биз аны көрүүгө, түшүнүүгө сага жардам беребиз. Азырынча Байкең айтпай тургун. Туура түшүнбөй калышы мүмкүн. Бара-бара кабыл алат, түшүнөт. Өзү бизге кошулууну каалайт. Коркпо, сага басым жасаган бардык нерседен бошонууга жардам беребиз. Байкемен сарсына болбой эле койгула. Ал эч нерсени байкабай эле. Ата-энебиз иштегени чет өлкөгө кетишкен. Байкем экөөбүз айылда калганбыз. Кадимкидей эле айылдагы үй бүлөбүз. Байкем ыстачылык кылат. Мен мектепте окуймун. Негедир жашоомо бир нерсе жетишпей жаткандай сезилет. Окуп жаткан мектебим жакпайт. Сабактарда зеригип отурам. Учурдагы жаштар да көңүлүмө жакпайт. Бардыгы адепсиз, орой. Айылдын таштанды толгон көчөлөрү зээнимди кейитет. Эч ким тазалабайт. Жакында мектепти аяктайм. Мугалимдердин келечекте ким болосуң деген суроосун укканда коркуп кетем. Келечекте ким болорумду да, кайсы кесипти датаңдарын билбей атам. Азыр адамдар бүт баары ошондойго кесибин акчасын карап издешет. Байкем да ошондой болот. Жумушун аябай жакшы көрөт, бирок баары бир башка жумуш издеп жатат. Ким менен сүйлөшөт атасың? Эч ким. Ким? Жөн эле WhatsApp'тан бирөө менен жазышып жатам. Акыл эсиң жайыңдабы? Сени алдатышкан жокпу? Жок, булар мага аяттарды үйрөтүп, кантип туура жашошту көрсөтүп жатышат. Бери телефонду. Бербейм. Келе дейм. Эч жакка чыкпайсың, эч ким менен сүйлөшпөйсүң. Байкем мындан ары мени эч жакка чыгарбайт. Телефон колдонууга да уруксат бербейт деп ойлодум. Бирок байкем компьютер сатып келип, интернет коштуруп берди. Кайсы сайттарда сабактарыма тийишилүү кызыктуу материалдар бар экенин көрсөтүп берди. Мага жаккан классташым мага арнап гүл көтөрүп келди. Байкем нары жакта жылмайып карап туруптур. Мен уялганымдан кызарып кеттим. Бир күнү мектептен келе жатып, бардык кошуналар чогулуп көчөнү тазалап, шыпырып жатканын көрдүм. Эң негизгиси, байкем өзү сүйгөн кесиби менен алек боло баштады. Жакын адамдарың жан дүйнөңө да жакын болууга тийиш.